жакшы болуп анан көрүнөм. Азыр мындай эми ооруп аткан адамдын өңү кичине мындай жүдөңкү тартып, чарчаңкы болуп, башкача болуп калат эмеспи? Ошол өзүм азыр моундай эмесмин, жакшынакай болуп анан баарына жолугам деген эмеси бар экен да. Мага акыркы жолу жазганда ошо каза болорго бир күн калган деп, эртең акыркы операция жана эмеге кирем деп жазган эле да, Москвадан. Анан ошондо да видео чыгайын десең өчүрүп коет. Досум жакында видеосу жок эле жолугабыз, бетме бет жолугуп сүйлөшөбүз деп ушинтип жазган эле да. Анан көп Кубаныч Аяш айтат, даже биз түгүл бир туугандарына дагы такыр жолукпай койду дейт. Алар мени мындай көрүшкөн эмес, ал дайыма Айнур эже айткандай позитивде, шайыр, шаңдуу. Азыр ырыс десе эле күлкүсү угулат да кулагыма. Сөзсүз күлөт эле. Күлгөнү да башкача эмес. Мен аны сурап калдым. Деп күлчү да. Французский кылып күлөм деп ал да өзү ошентип калчу. Анан ушу элге, туугандарына, жакындарына көрүнгүсү келбептир да. Мен жакшынакай ушул жазганда мен акыркы жолу жазышканыбызда 80% айттым. Досум Кудай буйруса жакында жолугабыз. Акыркы азыр кичинекей бир процедурага келдим. Жанагы өпкө бир аз суу толот экен, ошону. Түгүл биринчисин алды, ал жакшы болду. Дагы бир кичине алат экен деп ушинтип айтканда магачы. Шок болдум да, угуп алып, уккан кулагыма ишенбейм. Мисалы, ырысты деле кыргызчылык кылып кезде дем салдырып койчу деп айтчумун да. Ал шанаңдап эле муутуп анан негедир эстей берчү. Байкачу элемиз? Деп эле эстей берчү. Ай, сен эстеп атасың, ой, кичине дем салдырып койчу десем. Баары жакшы болот досум, баары жакшы болот деп эле мындай ушундай бир эмеси бар эле да.